Барыңарга ассаламу алейкум. Мен Дастан Мукеев. Азыркы учурда 19 жаштамын. Азыркы күндө мен Motion Web IT компаниясында программист болуп иш кылам жана Вебилим 20 тренинг борборунда тренер. Мен мектепте бүтүп жатканда, тагыраак айтканда 11 класста бүтүп жатканда, маган күндө ойлор келчү. Мисалы мен каяка тапшырам да, 11-дө бүтүп эмне кылам? Анан мен өзүмдүн тааныш байкелериме, шаарда иштеген, чет өлкөдө иштеген, окуган, иштеген байкелериме, эжелериме жаза баштадым. 11 класс бүтүп эмне кылса болот, кайсы профессия актуальный. Анан маган көп эле айтты да, саган өзүңө жаккан ишиңди кыл депчи, өзүң жаккан окууну оку деп. Мен анда деле по-любому өзүм эмне кыларымды билбей калгам да. Менде айылда мен байкем бар, шаарда иштечи, өзү программисттикин бүтүп, бирок программист боюнча иш кылбайт эле. Ал ошо программированиянын азыркы актуальностун абдан жакшы билчү. Ал маган айтты да, сен IT-ни оку. IT это первый путь к успеху деген маган ошол сөзү маган абдан тийген да. Вот ошодон кийин мен IT-ге окуйм деген чечимди кабыл алгам. Мен айылдан кеттим, келип бир курстарга бардым. Программирование боюнча азыр ошол убакта аз эле болчу. Мен бир программирование курсуна тапшырам дедим. Сабактар сентябрда башталат деди. Мен өзү июльдарда баргам да, где-то июлдун ортолорунда. Анан курстун баасын айтканда маган абдан көп угулду. Ошол курстун акчасын төлөш үчүн мен үйдөгүлөрүмдү негизинде башка бирөөнү кыйнагым келген жок. Мындайча айтканда өзүмдү өзүм обеспечивать этем деп өзүм чечтим да ушундай. Мисалы айылдан келгенден кийин айылдык балдар шаарда эмне кылат? Мен мисалы стройкада иштегем. Ошол стройкада почти 2 ай тынбай иштеп, ошол курстун акчасын чогултуп, ошол маңдай термен тапкан акчаны ошол курска берерде мен жаман ойлонгом. Ушунча иштеп тапкан акчаңды ошол өзүң билбеген бир курска берип атасың да, тем более айылдан жаңы эле келгенсиң. Маган абдан оор чечим болгон. Ошол убакта 400-500 доллар чогулткам да, стройкада күндө иштеп. Андан кийин ошо стройкадан тажап официант болуп иштептим. Ошентип жүрүп мен курска окуйм деп чечим чыгардым. Башында мага программированияга кириш абдан оор болгон, анткени мен жаңы эле айылдан келип, орусча, то есть программированияга тапшырып алгам да. Ал кезде кыргызча үйрөткөндөр мындайча айтканда жок эле, чынын айтканда. Айылдан келип, сразу башка окруженияга түштүм. Мен мугалимим дагы орус болчу. 3 ай бою негизи жакшы окушум керек эле да, бирок мен начар окудум. Анткени мен бир күн иштеп, бир күн окучум. Вот, ошондой болчу. Тем более мен ал убактарда жалгыз жашап калган күндөр да болгон да. Ошентип отуруп мен аябай намыстанып кеттим. Же программированиядан эмес, ошол убакта мен еще английский курска жазылып алгам. Английский курстан эмес, же жумуштан эмес, же в общем аябай мындайча айтканда депрессия болуп кеткем да. Мен аябай ойлонуп туруп, жумушту таштайын дедим. Английскийди пока кое турайын дедим. Ноутбугум ал кезде эски болчу, анан ноутбук через жакындарым ошентип алып берип, 3 ай бою үйрөнө албай жүргөн нерсемди мен деген бир жума полный күнү түнү программированияга киргенде, то есть убактымды только ошо программированияга салдым, фокусту ошого коюп иштеп. Ошондо мен 3 ай бою үйрөнө албай жаткан нерсемди бир жумада уже үйрөнүп алдым да. Ошол убакта мен группалаштарым уже биринчи, экинчи айды бүтүп эле уже сайт заказ алып жасап башташты да. Мен ошондо аябай намыстандым, эмнеге алар жасай алат, мен жасай албайм деп. Мен билем, что сайт жасай алам, бирок ошол сайтты жасалгандан кийин ал өзүңдү мындайча айтканда бирөөгө предлагать эткенде өзүңдүн услугаңды, то есть өзүңдүн мындай сатканды билбечим да. Ошентип абдан көп аракет кылдым мен. Бир күнү даже бир Россиядан бир фриланстан заказ алып, ошону мен бир сайтты түнү бою эртең мененке чейин жасап туруп берсем, ал заказчик, короче, жоголуп кетти. Мен абдан мындайча айтканда көңүлүм калып калды. 2-3 күн ушундай жасагым келбей уже көңүлүм калып калды. Андан кийин кайра карасам эле мен группалаштарым уже заказ алып ушинтип иштеп атышат. Биринчи заказымды алганда абдан сүйүнгөм. 100 000 сомдук заказ алгандай эле, же миллион сомдук бир заказ алгандай эле абдан сүйүнүп, анда обычный эле сайт жасаш керек болчу, ошону жасап өзүм абдан кубанып. Ошол убактарда даже мен мындай болгон да, стройкада иштейм. Стройкага эртең менен саат 9-дан кечки 7-ге чейин иштесең кыйналып. Там еще эски кийимдер кийип иштейсиң, тем более стройкада иштегендер билет аны. Ошол убакта мен ошо стройкада иштеп жүрөм, плюс заказ алдым. Заказды бир 3-4-5 саатта максимум жасайсың, аган анда 100 долларга жакын сом аласың да. Стройкада мисалы күнү түнү иштеп, то есть эртең менен баштап кечке чейин
саат 7-ге чейин иштеп, эптеп там 800 000 сом алсаң, программированиядан сайт заказ алып, сен 3-4 саат үйдө же любой бир кофейняга барып жасап отуруп, бир $100 таба аласың да. Ошол убакта мен андан көрө ошо сайт заказ алып, точно иштейм. То есть көбүрөөк ошо времямды адамдар менен сүйлөшкөндө, клиенттер менен сүйлөшкөндө үйрөнөм деп ошончо аракет кылып, ошондо заказдар көбөйө баштады. Сайт заказ алып баштап, ошентип сайттарды жасап баштадым. Мага бир заказ чыгып калган. Анда эле обычный бир сайт жасаш керек болчу. Ал сайтты мен кечинде үйдө барып эле бир 3-4 саат отуруп жасап койгом. Эртеси компанияга барып $200 алып кеткем да. Ошодо мен өзүм таң калып, өзүм шок болгом. Ошо 3-4 саатта эле сен $200 таба аласың да сайт жасап. Азыркы жашоом Кудайга шүгүр, Motion Web IT компаниясына жана Webilm тренинг борборунда фронтенд разработчик. То есть азыркы убакта мен окуткан өзүмдүн студенттерим бар. Мен мисалы өзүм окуп жүргөндө, мисалы 3 айда үйрөнө албай жүргөн нерсемди азыркы убакта өзүмдүн студенттеримди 1-2 айда үйрөтүп салып атам да. То есть өзүм үйрөнгөндөн караганда өзүмдүн студенттеримди үйрөткөнүм маган мындай айтканда жеңилирээк болуп атабы, либо билбейм. Ушундай жакшы жыйынтыктарды буюрса чыгарып атабыз. Мисалы маган убагында биринчи заказымды алыш маган абдан оор болсо, мен азыркы убакта өзүмдүн студенттериме заказдан кыйналбашсын деп биринчи заказды мен өзүм таап бердим. Азыркы убакта ошол заказды бир сайтты алып жасап атышат да. Негизи айтиге мен ушинтип иштеп калам деп вообще негизи ойлогон эмесмин. Чынын айтсам, мен деген убагында то есть ушу мектепти деле аябай кыйрат окуган эмесмин. Мисалы мен азыркы убактагы аттестатым маган эч жерден пока что жардам бере элек. Ортодан сертификатын дагы даже көрө элекмин. Дипломум жок, университетке тапшырган эмесмин. Азыркы убакта Кудайга шүгүр, без диплом, без аттестат ушундай эле иш кылып атабыз. Азыркы убакта биздин филиалдарды дагы көбөйтөлү деген ниеттерибиз бар. Мисалы Ошко көлүгү, то есть даже Россияга, Дубайга деген буюрса ниеттерибиз бар. Мен азыркы учурдагы ийгиликтериме мындай айтканда деңгээлге жеткеним себепчи бул Игорь Самарцев, өзүмдүн менторум, мугалимим. Аган мен абдан терең ыраазычылык билдирем. Ал маган ар дайым окуудан дагы, окуудан тышкары дагы абдан көп жардам кылды. Азыр дагы ал менен сүйлөшүп, маган советтерин берип турат. Игорь, вам спасибо большое. Негизи Игорь дагы абдан жакшы сабак берет. Азыркы убакта алардын студенттери көптөгөн IT компанияларда иштейт. Азыр дагы окутуп, азыр дагы орношуп жатышат. Игорь, сизге чоң рахмат. Негизи эле мен бардык ийгиликтериме жетишине себепчи болгон бардык адамдарга чоң ыраазычылык билдирем. Дагы буюрса чоң ийгиликтерди жаратабыз деп ойлойм. Келечекке пландарыбыз абдан көп. Көптөгөн бизде азыр проекттер, идеялар бар. Ошолорду буюрса ишке ашырабыз деп ишенем. Негизи бул дүйнөдө ар бир адамдын өзүнүн миссиясы, мындайча айтканда максаты болуш керек. Мисалы Стив Джобс, Apple компаниясынын негиздөөчүсү, компьютерди чыгарды да. Ошондой эле азыркы убакта почти 80% адамдын үйүндө компьютер же бир ноутбук же телефон бар да. Ошондой эле Илон Маск, азыркы убактагы Tesla компаниясынын негиздөөчүсү, бул электромобилдерди чыгарып дүйнөгө бир чоң өзгөрүш жасады. Ошондой эле биз ар бир адамдын мындай айтканда миссиясы, максаты болуш керек дегендей. Ошондой эле менин чоң максаттарымдын бири бул Кыргызстанды IT тармагы менен өнүктүрүү. Негизи мен айтыны биринчи очередь бул студенттерге сунуштайм. Анткени мен башыман өткөн убагында мен ушул профессия тандоо маган абдан оор болгон. Ошол үчүн мен азыркы студенттерге, негизи IT тармагына кызыгып жүргөндөргө бул IT-ни окугула деп сунуштайм, бирок ар бир адамдын өзүнүн тандоосу бар. Негизи IT бул азыркы убакта абдан мындай айтканда востребованный, ошол эле убакта высокооплачиваемый, абдан кызыктуу профессия. IT-ни көбү оор деп ойлошот, бирок IT-де главное желание и аракет керек да. Вот. Так что, достор, окугула, өнүккүлө, сиздер менен мен Дастан, баарыңарга ассаламу алейкум.